Аман Нааматов атанын сурагында. 10-бөлүм. Саяктын сотовою чакырып калды. Алло, Саяк, мен жиде эжеңмин. Кандай эже, жакшысызбы? Жакшымын садагасы. Арзугул байкем кандай? Иште баары жакшы. Кечинде Тилеш экөөң үйгө келип оокат жеп кеткиле. Эже, эмнеге чакырып жатасыз? Жайынча эле байкең 2-3 жолдошун келинчектери менен чакырган. Анан силер башка кишилер болбойт. Эми себеби болот да эже, куру кол барып уят болбойлу. Өзүмдүн иним болуп калбадыңбы айланайын? Сенден жашырмак белем, эч себеби жок эле жакын адамдар чогуу болобуз. Баягыда эрте барып сизге жардамдашсам болот эле, өзүңүз билесиз. Жок, жардамчым бар, эми айланайын, сен сый киши болуп калбадыңбы? Келип отуруп бергениң эле канча? Саат канчага эже? 7-ге келип калгыла, иш бүтөрү менен. Макул эже, барып калабыз. Баягы тойдон кийин Арзугул Кенжебекович Саяк менен ага инидей жакын. Үйүнө мейман келди дегиче Саякты кошо чакырат. Сотовой кайра үн салды. Саяк, жолугат элем. Өтүкчү экен. Качан? Кечинде ишин бүтөрү менен. Кечинде бошой албайм, көпкө керекминби? Жок, 10-15 мүнөтчө кеп бар. Анда келе кал, мен чыгып турайын. Кай жерде турасың? Биздин имараттын маңдайындагы скверде болоюн. Макул, 15 мүнөттөн кийин барып калам. Экөө баг ичинде ээн жерден жолугушушту. Иштериң кандай? Деди өтүкчү. Саяк Астархандын иши боюнча сурап жатат, деп ойлоп ыйлактай баштады. Өлдүм байке. Мындан көрө маэстро мени Заравшан тоолорундагы жүктү жалгыз алып кел деп жумшаса го. Астархандын ишин мен эмес, ген прокуроруң жаап албайт эми. Канчадан бери дүңгүрөп жатат. Ыйлактаба. Маэстро сенин колуңдан келерин билип айтты да. Келбейт менин колумдан. Адамдын колунан баары келет. Бир гана каалоосу болуш керек. Каалайын деп эле турам, мүмкүн эмес. Көз коркок, аракет бардыгын жеңет. Аракет. Кандай аракет болот? Кандай арга бар? Кайдан табам? Арга бар, Саякчан, илинчек бар. Кандай? Облустун төрагасынын баласы бир кезде Нурбектин компаниясында жүргөн экен. Нарко сатат азырда дейт. Ишенбай ал жөнүндө жакшы маалымат билдирди. Анын бул жерге эмне тиешеси бар? Кандайча тиешеси жок. Астархандын иши областтык сотто. Анан эми өзүң сабыр тут да жакшылап угуп тур. Облус соттун төрагасы Кутанов акча алганды өлгүдөй жакшы көргөн киши. Креслодон ажырап калбайын деп жогору жактагыларды кес-кеси менен лактырып турат. Сөз болгондон абдан коркот. Аялы кийингенди, конокто жүргөндү, сыйды жакшы көрөт. Бир бала, 2 кызы бар. Анан ушул маалыматтарга таянып аракет кылсаң болот. Баласын өтүкчү 2 жагын каранып алып, үнүн пастап айтты. Мумин менен кол балта барымтага алат. Жок, жатак иш болот. Органдын кишилерин бүт көтөрүп чыгып тез эле колго түшүрөт. Бүт көтөргүчө канча иш бар, укам, шашылба. Ойдо жок нерсени айтпаңыз. Баласы жаман ишке барып жүргөнүн атасы билет, бирок канча убакыттан бери жашырып келишет. Баласынын барымтага түшкөнүн да жашырат булар. Сөз болом деп коркот. Болуптур, барымтага алдыңар. Анан балаңды сатып алгын дейбиз. Анда акча бар, бирок биз талап кылганды таап бере албайт. Акча издөөгө аргасыз болот. Анан эмне болот? Анан Саякка келет акча сурап. Саякты ал кайдан билет? Саяк бул окуя башталгыча Кутанов менен жакшы тааныш болуп калат. Индиянын киносундай эле экен, сценарий боюнча болот экен да, жомокто айтасыз.
Саякжан, бир ирет сценарий боюнча депутат болгонуң чынбы? Чын, ошондой болгон. Азыр да ошондой болот. Маэстро жаңылбайт. Ал сага ушуларды айтты. Мен жеткирип келдим. Аракеттен. Өтүкчү узап кетти. Өткөндөгү маэстро менен жолугушкандан бери 3 күн өттү. 3 күндөн бери Саяктын баш оорусу Астархандын иши. Эмне кылсам? Кандайча аракеттенсем? Деги эле ишке аша турган жагы барбы? Ою самсып, арга табылбай келет. Эми бул иш. Саяк иш бөлмөсүндө ойлуу келди. Арзыгул Кенжебековичтин көңүлү аябай ачык кези экен. Саякты кучактап көрүшүп, депутат иним келди, көрүп койгула, билип койгула, менин иним ким экенин, деп мейман бөлмөгө алып жөнөдү. Ал жерде экөө отурат, маңдайы кашкайган кубакай жигит келинчеги менен. Генерал Дайырбеков, деп тааныштырды Арзыгул Саякка. А бул жубайы Нурсия. Кааласаң жеңе де, кааласаң эже де, иним. Саяк, деди Саяк генералга кол берип учурашып. Арзыгул байкемдин эрке инисимин. Тойдо көргөм, деди генерал. Ошо тойдун автору ушул жигит, деп жийде Тилеш менен кирип келип, а бул Тилеш келинчеги. Келиним мен. Эшик шыңгырап дагы келчүлөр келип калышты. Арзыгул менен Саяк тосуп алышты. Кандай тартиптүү коноктор, а бирок бир убакта келгендерин кара. Арзыгул Кенжебекович аларга кучак жая барбалактап кубанганын билгизип жатты. Эшиктен экөө келинчектери менен киришти. Биз дайыма тартиптүүбүз, деди узун бойлуу, кырдач мурун, булгаары шапкечен жигит. Мыйзам тартибинде жашаган элбиз. Жапалдаш бойлуу, мыкчыйган чымыр денелүү кара кишиси кыткылыктап күлдү. Бул Бакирдин деген неме? Мага тийишпей жүрө албайт. Причем тут сиз? Узун бойлуусу Саякка карап көз кысып койду. Мен бизди айтып жатам, мыйзам тартибинде жашаган элбиз деп жатам. Же жаңылыш айтып жатамбы? Я, Жакутбек мырза, же анча-мынча бузуп жиберебизби? Экөө тең каткырып күлүшүп, келинчектерин алдыга өткөрүшүп, мейман бөлмөдөн орун алышты. Бака-шака болуп кетишти. Саяк ичимдик жагын тейлемек болуп шыпылдап кирди эле Арзыгул Кенжебекович ордунан тура калды. Жок, мен өзүм. Бул жолу үйдүн ээси катары өзүм тейлейм. Бүгүн сый көрүп мейман бол. Байке, ошо да болчу беле. Иниси отуруп агасы чуркаганды кай жерден көрдүңүз эле? Арзыгул Кенжебекович алакан жайып күлүп турду. Саяк деген иним ушул. Тааныбаганың болсо таанышып алгыла. Депутат иним, республикабызга таанылып келатыры. Өңү эле тааныш дейм да. Узун бойлуу жигит төрдөн узун колун Саякка сунду. Бакирдин деген байкең мен болом. Мамлекеттик мүлктүн ээсимин. Мага келбеген депутат жок. Сен кайда жүрөсүң, иним? Деп тамашалады эле. Барганы жатам, байке, деди Саякта тамашалап күлүп. А бул, деди Бакирдин жапалдаш бойлуусун көрсөтүп. Жакутбек деген байкең, көрдүңбү, Жакуттай жаркылдап турат. Баары шарактап күлүп калышты. А мен аркы генералдан коркпойм, ушул Жакутбектен корком. Эмнеге коркосуз? Сакадай киши эле экен го байкем. Айланайын, ошо сакадай болуп туруп баардыгын чырылдаткан ушул сотто биет. Дагы шарактап күлүп калышты. Байкең, бул сот, деди Арзыгул байкеси. Кутуновпу, деп кыйкырып жибере жаздап барып, рахмат, деп жиберди шашып. Эмнеге рахмат, деди Бакирдин күлүп. Бул депутат инибиз сотко кошомат кыла баштады. Сизге рахмат айтып атам, байке, катыра тааныштырып айтканыңызга. Саяк рюмкаларды тез-тез толтуруп жиберип, Арзыгул байкесине бурулду. Байке, баштап жибериңиз. Арзыгул Кенжебекович рюмкасын колуна кармап олтурган курдаштарына жадырай күлүп, каалоосун айта баштады. Саяк, байкең бул сот дегенди укканда денеси дүрдей түшүп, бул кабарга ишенбей чочуп кеткен. Мындай окуя болорун күтпөгөнбү, өзүн жоготуп жиберип, рахмат дегени да ошондон болду. Бирок өзүн дароо колго алып, алдыртадан Кутановду 2-3 ирет уурдана карап алды. Жана эле арга таба албай жүргөн
Обул сот менен кантип таанышам, кандай арга табам деп карайлап турганда обул сот менен минтип бир дасторкон үстүндө таанышып, ага ине болуп олтурганына ишенип да ишенбей да бир кызык абалда болуп, андан чыга албай, айланасында айтылып жаткан сөздөр кулагына кирбей, өз оюнун торунан чыга албай жатты. Тамаша күлкүлөр күчөп, отургандар шаракташып, эркин сөздөр айтылып, эркектер бир сыйрадан тамеки тартышып, өздөрүнчө жайкын бөлүнүшкөндө, Саяк кадимки калыбына келип, рюмкаларды толтуруп, закуска көтөрүп жете келди. Кана байкелер, жалаң эркектердин стаканын алып коелу. Келинчектер менен ичкен бир башка, алар жоктогусу өзгөчө болчу эле. Туура айтасың, деп генерал биринчи колун сунду. Депутаттын колунан арак ичип жатабыз, байкадыңарбы? Деп Бакирдин экинчи колун сунду. Депутат үчүн деп алалы, өркөнү өссүн жигиттин. Жарыша көтөрүп жиберишип акылдап калышты. Аркы берки сөздөр айтылып, ортодон Саяк анекдотун кошуп бир топко күлдүрдү. Жакутбек менен Бакирдинди сөзгө тартып, аларга жагып калуу үчүн сөзүн да тамашасын да аяган жок. Ысык оокатка, товарищтер, болгула, деген жийденин чакырыгынан кийин дасторконго кайрылып келишти. Айымдардын кеби болсо курорт, санаторийлер жөнүндө болуп жаткан экен. Билбейм, Айтор Канарский острова деп эле калышат. Менин эле жолум болбой койду. Жакутбекке айтсам укпайт, деп калды обул соттун келинчеги. Саяк бул кепти лып эле илип алды. Аларга баргыңыз келеби? Чет жакты көрсөм дегенде эки көзүм төрт. Дагы ким каалайт, кол көтөрүңүздөр. Кудай жалгап, депутат инибиз тур поездка уюштуруп жиберет окшойт. Көтөргүлө барыңар, деп Бакирдин күлүп, биринчи кол көтөрүп, жаш баладай болушуп, аны туурашып жабалактап кол көтөрүштү. Саяк күлдү. Анда азыр поле чудес оюнун ойнойбуз. Ким туура тапса, Канарскийге 2 путевка менден. Давай, чын элеби? Сонун болбодубу? Ой, жийде, тамагыңды кое тур, кошул оюнга, путевка утуп алгың бардыр. Саяк отургандардын ичинен тактап туруп чөйчөккө ошончо жаңгак салды. Анан чөйчөгүн кыдыртып бир гана жаңгактан алгыла, экөө жарабайт, деди. Бардыгы бирден жаңгакты колдоруна алышып, Саякты карап калышты. Эми, деди Саяк күлмүңдөп, колуңардагы жаңгакты кунт коюп карагыла. Эмнесин карайсыз, жаңгактай эле жаңгак, баарыбыздыкы коёндой окшош, деп калды обул сот. Жок, байке, сыртынан бир караганга окшош. Жакшылап карасаңыз, ар бир жаңгактын өзүнчө өзгөчөлүгү бар. Ошону байкаптырмын. Жакшылап карагыла, аралаштырып жибергенде өзүңөрдүкүн адашпай таап чыккандай болгула. Бул оюн аябай кыйын окшойт. Путевкасындай кымбатка турат, шашпай баардык белгилерин карап, эсиңерге сактап калгыла, өкүнбөгүдөй болгула. Обул соттун келинчегинин чыдамы кетип, чыйпылдай баштады. Саяк, айланайын, мен уткудай кылчы, очень прошу, очень хочу поехать. Ошон үчүн жеңеша, чуть-чуть внимательнее болсоңуз. Убакыт бүттү, мен азыр жаңгактарды кайра чогултуп аламын. Саяк ар кимисинин жаңгагын өзүнчө кагазга ороп, сыртына аттарын жазып чогултуп алды. Оюн бүттү, деди ал күлүп. Ким утту? Ким утканын азыр айтамын. Иш чөнтөгүнө колун салып, кичинекей жыл наамесин алып чыгып карай баштады. Так, 12-чи, келерки айдын 12-синде кечки саат 18-де азыркы оюнга катышкандар толугу менен биздин үйдө болосуздар. Мейман болуп, финалдык оюнга катышып, жеңгениңер путевканы колуңарга алып жетпей калганыңар күйүттөн ичип жеп, тилеш келинчегиңердин көңүл жубатар сыйлыктары болот. Аны алып үйүңөргө кайтасыңар. Чын эле ой. Финалдык оюн болгондо кандай? Тартибин айт, даярданалы. Бакирдин обул сотту карап тийише. Сом менен даярданалыбы же Жакутбекчесинен доллар камдайлыбы, деди күлүп. Болгону толугуңар менен келип бергиле. Бул биринчи шарты. Экинчиси, мен ар бириңерден жаңгагыңарды
Ар бириңерден жаңгагыңарды алам да белгилерин сурай баштаймын. Кимиңиздер бардык белгилерин унутпай толук айтып берсеңер, путевка ошоnuку. Ай, белгилерин эмитеден эле унутуп койбодумбу? Облсоттун келинчеги ордунан тура калды. Саяк алтыным, можно мен дагы бир ирет карап алайын? Аялдардын бардыгы чуркурап каршы болушту. Тамакка, ансыз да көпкө күттүрдүңөр, деп Жиде бакашакка тыйып, бардыгын ысык оокат жегенге отургузуп жатты. Облсоттун келинчеги ашканада жүргөн Тилешке жетип жебирей баштады. Айтсаң-ай, бул оюн чын элеби же тамаша кылып жатабы? Чын эле го. Путевканы кайдан табат? Сатып алат. Ай, кымбат да. Кымбатына карап айтабы. Укмуш жигит экен, күйөөң. Айтсаң мени уткудай кыл деп, алтыным, чет өлкөгө барып көрө элекмин, бир жыргап калайын. Айтайын, ошентип берекем. Бул отурушта Арзыгул Кенжебековичтин коноктору саяк жөнүндө абдан жакшы ойдо калышты. Жөнөкөй депутатмын деп көтөрүлбөгөн, элпек, элди сыйлаган, сүйлөй билген. Аялдарга саяктын марттыгы жакты. Путевка алып беремин дегенин жигиттин эртеги, жоомарттыгы катары баалашып, Жиде менен Тилештен саяк туурасында кызыгып, улам сурай калышып, молодец ай, азамат экен дешип суктанып жатышты. Арадан 2 күн өткөндөн кийин облсоттун уулу Парманасты Бумин менен Ишембай ээн жерде кармашып, сылап сыйпап, сыйгана машинага отургузуп, Көктөбөгө Бекназар молдонун бункерине түнкү саат 1 чендерде алып келишти. Аны бул жерде өтүкчү күтүп отурган. Өтүкчү башына чач кебин кийип, кара көз айнек тагынып, кычырап жасанып, стол үстү даам татым, коньяк, арак, маэстронун өзүн тосуп жаткандай эле. Бул жагынан өтүкчү адис. Жаштардын башын кандай айлантышты билет ал. Рахат түтүн колдо турганда не деген кыз уландар кылтакка илинбеди. Нурбек илинген бул кылтакка бейиши болгур, кыйын жигит эле. Кыйындыгынан өз башын өзү жутуп албадыбы? Тынч жүрсө өтүкчү тиймек эмес. Анын соңунан кылтакка Темирлан илинди, анан Айдар, Пиримбай, Лунара менен Света, Эрнес, Жагир, Аким, Актан. Эстей берсең көп, кыргызы бар, уйгуру бар, орусу, дунганы, өзбеги, кытайы бар. Жаштар, кыздар, балдар, канчасы самсып, рахат түтүнгө жетпей чуркап жүрүшөт. Мээлери айланып, колу буттан тушалганы тушалып, көздөрү мунарык, өңдөрү кубарып, баары арык, арбак. Эшик ачылып, Мумин Парманасты алдыга кое берди. Өтүкчү анын эски таанышындай жадырап тосуп алды. О, Баатыр, кел. Байке, деди өзүн тааныштырып, кол берип. Парманас? Не деген ысым, Ким койду экен мындай сейрек атты? Атам койгон. Атаңа рахмат, абдан акылдуу адам экен Парманас. Биринчи угушум. Абдан таасирдүү ысым. Төргөт Парманас. Бүгүн сен мага сыйлуу конок болосуң. Таанышабыз, сырдашабыз. Иш бар. Аны макулдашабыз, жарайбы? Жарайт. Азаматсың Парманас, жигит сендей болсун. Эмне ичели? Коньяк, арак. Абдан туура, мен да арак деп турам. Жигиттин ичимдиги арак. Коньяк жөн эле пейил күткөнгө, менсингенге. Өтүкчү рюмкаларга арак коюп экөө кагыштырды. Таанышканыбыз үчүн. Көтөрүп жиберишти. Парманас оокатка кайды керекен. Көп ичет окшойт. Өтүкчү папирос сунуп жатып өтө кичипейилдик менен ынтызар өтүндү. Рахат түтүндөн сорбойлубу? Жигит адегенде түшүнбөй анан сезе койду. Мейли. Мындан өткөн жыргал жок, илгери хандарбектер кумар жазышкан. Экөө эми рахат түтүнгө өтүштү. Жигит жагыша калып соруп, демин ичине катып, көптөн кийин гана иймеңдетип түтүн сыртка чыгарды. Азамат, көп болдубу тартканыңа? 2 жыл. Дайымабы?
Дайыма табыш кыйын, ата энем бай кишилер, бирок мага келгенде сараң. Көз каранды турбайсыңбы? Айлаганча. Акча тапкың келеби? Келет. Ошондуктан Парманас палван, сени бул жерге алдырдым. Кел кичинеден алып отуралы. Экөө дагы көтөрүштү. Жигит кызый баштады. Сен бизге керексиң, деди өтүкчү жигитти далга чаап. Биз сага керекпиз. Мен эмне кылам? Наркодиллер болосуң. Акча, кыз, машина. Пойдет? Пойдет. Досторумду күтүп жатам. Келер маалы болуп калды. Сени тааныштырамын. Азыр келишеби? Азыр келиши мүмкүн. Болбосо эртең, балким дагы 1-2 күн күтүүгө туура келет. Зерикпейсиң. Парманас, ич, рахаттан, телевизор көр. Сыртка чыга албайбыз. Биз эч бир жанга көрүнүүгө акыбыз жок. Үй менен байланыша аламбы? Аны башкалар бүтүрөт. Дарегиң билдирип кой, айтып коюшат. Издешпейт деле, деп кол шилтеп койду жигит. Досторум да жүрөт деп ойлошот. Жумалап кетип калам, акчам түгөнгөндө барам. Отлично, бул жолу да ошондой болот. Айырмасы акчаң түгөнүү эмес, койнуң акчага толгондо барасың. Давай, Заята, давай. Парманас катуу кызып, быдылдап сүйлөп жатты. Атасы обул сот экенин, акчасы көп экенин, баласы Парманаска ишенбей турганын, ичип коесуң, балдарга берип коесуң, деп акчаны аз берерин, бир жолу талкалангандан кийин жаңы алган машинесин аяп бербей жатканын, таарнычын, ичкүйдүсүн айтып түгөтө албады. Парманас биздин колдо, аман-эсен алгыңар келсе $50,000 3 күндүн ичинде алып келесиз дегенди сотовойдон Жакупбек түшүнбөй калды. Алло дегичекти эле байланыш үзүлдү. Үн жоон, коркурак үн эле. Кыргыз эмес, көзү караңгылап, жер көчүп бараткансыды. Бир аздан кийин эсин жыйып, тең туштардан бирөөлөрдү тамашалап жүрбөсүн деп сабыр тутту. Бирок көпкө тынч боло албады. Үйгө телефон чалды. Зайра, Парманас кайда? Эмне болду? Үйдөбү? Жок, жолдоштору менен го. Качантан жок? Зайра унчукпай калды. Сыягы уулун акыркы ирет качан көргөнүн эстей албай жатса керек. Эмне унчукпайсың? 3 күндөн бери жокко? 3 күндөн бери издебей эмне кылып жүрдүң? Ой, эмне болду я? Тынччылыкпы? Жүргөндүр? Сураштырып тап. Күйөөсүнүн үнүндө корккон адамдын түрү бар. Жүрөгү лакылдап, кайда телефон чалаарын билбей карбаластап, Зайранын заманасы куурула баштады. Аида, Апиза кыздарын чакырып. Кыздары Парманастын жолдошторунун 2-3 телефонун билишет экен, аларга чалып сурамжылап жатышты. Бөлмөсүнөн чөнтөк дептерин таап, анда жазылган телефон номерлер боюнча издей башташты. Бирөөнүн да оң жооп болгон жок. Зайра күйөөсүнө кайра чалды. Мен эле, ошол Алматыга кетип калчу эле, Жубарымбек ошол жакта окшойт. Иштен кийин сүйлөшөлү. Тынччылыкпы деги? Тынч эле. Деген менен Жакупбектин үнү Зайрага башкача угулуп туруп алды. Демейде ал баласынын кайда экенин иш маалында сурачу эмес. Бирөөлөр менен урушканбы, милицияга түшүп калганбы, бир бале болгон деген санаасы бөлүнө берди. Эненин оюнда жамандык келе берди. Белгисиз коркунуч жүрөгүнүн үшүн ала баштады. Эшиктин чырылдаганын күтөт, дарбазанын ачылганын күтөт, кулагын түрөт. Машиненин келип токтогон дабышын күтөт. Телефон чалынып, балам болуп калабы деп үмүттөнөт. Күйөөсү кеч келди. Экөө отурганда сырын айтты. Балам балеге жолуккан окшойт. Ок! Иште отурсам бирөө чалды. А дегенде бир айбан тамашалап жатабы деп ойлодум. Эмне дейт? Балаңды аман алам десең $50,000 ап кел дейт. Зайранын өңү кубарып, жүзүн басып ыйлап жиберди. Бырылдабай жөн тур. Кыздарымдын жүрөгүн чүрөсүң. Эл укпасын, оозуңарды жапкыла. Кулунум-ай, курган турбайбы? Кайда болду экен? Кандай арга табабыз? Билбейм, эмне кылышты.
Зайра бышактап ыйлап, Жакутбек шалдырап жер карап отурат. 3 тамгага билдир. Эмне деп айтам? Эч нерсеси белгисиз болуп жатпайбы? Айтсам баланы жайлап салышат да. 50 миңди кайдан табабыз? Баарын саталы. 3 күндүн ичинде алып кел дейт. Кайда алып барасың? Айткан жок, мен адегичи үзүп салды. Кайра чалабы деп күтүп отурам. Экөө тең тунжурап отуруп калышты. Кыйладан кийин күйөөсү үн катты. Кыздарыма акырын айт, уудуу болбосун, эч бир жан билбесин. Наркомандардын иши бул. Туугандан душман көп. Дүң эле дей түшөбүз. Сабыр кыла туралы, арга издейли. Түнкү саат 11-лерге жакын телефон чалынды. Баягы үн. Акча табылдыбы? Болот. Бала кайда бала? Парманас? Ал азыр манас. Угасыңбы? Арытадан үндөрү угулгансыйт. Баласын алып келишти окшойт. Папаня, привет, это я. Башка сүйлөшкөн жок. Мас экен, ичиришкен экен. Атанын жүрөгү мыжылды. Жүрөгү ооруп турду. Ошол жерде болсо колдоруна өлүп берет эле. Коколошуп, кокосун жулуп алат эле иттердин. Уктуңбу дейди баягы үн. Балаңа бул жер жагып атат азырынча. Акчаны алып келбесең, башка аракеттерди жасамакчы болсоң, балаңды көрбөй каласың. Кезек анан кыздарыңа жетет. Даярбы акча? Болот, деди атасынын үнү буулугуп. Тездет. Байланышты үзүп салды. Чын экен, үмүтү эми чындап үзүлдү. Болгон окуяга денеси дүркүрөп, заманасы куурулду. Аялы кыздары үч жагынан тытмалашып, эмне деди дешип өлүп талып сурап жатышты. Балам барымтада, акча издейли, башка арга жок. Билдирсек баламдан айрылабыз. Телефондогу үн кулагына угулуп турду, жүрөгүнүн үшүн алып турду. Кан ичкен адамдын үнү бул. Далайды мууздап, далайларды жуткан неме? Жалгыз балам үчүн башымды берем, баарын саталы, машинени, дүнүйөңдү, алтын шакектериңди куткарыш керек. Үй үрктү, үйдөгүлөр дүрбөдү. Үйгө балее келди, кырсык келди. Үй ичин кара көлөкө каптады. $15,000 бар эле. Эртеси кечке эң жакын адамдарынан карыз сурашып жүрүшүп дагы 5,000 табышты. Сатабыз дешкени менен 1-2 күн ичинде алымсак чыгаар эмес. Убакыт керек. Мөөнөтү бүтөрүнө бир эле күн калды. Айла кетти. Же башка түшкөн баленин ачыгын айтып, акчалууларга бара албады. Саяк, деди Зайра аптыгып. Саяктан карыз сурасам болобу? Саягың ким? Депутат жигит же Арзыгулдун ненеси. Путевка алып берем деген, жакшы жигит көрүндү эле, адамгерчиликтүү. Эмне деп сурайсың? Канча сурайсың? Зарыл болуп калды дейли, канча сурасам? 5,000 деп көр, 10,000 деп кантип сурайсың? 5,000 деп көр. Ошол күнү кечинде Зайра Саяктын үйүнө барды. Маэстро баш болуп Саяк, өтүкчүнүн күткөндөрү ушул болчу. Бул сот буйруса кылтакка илинген болду. Эми калган иш Саяктын эптегенине байланыштуу. Саяк айланайын, жеке сүйлөшө турган ишим болуп калды дегенинен бөлмөсүнө алып кирди. Айтыңыз жеңе, эмне мынчалык шашып жүрөсүз? Айланып кетейин Саяк, кечирип кой, уят сыйытты жыйыштырып коюп өзүңө келдим. Ишенип келдим өзүңө, оозуңдан чыгара көрбө. Душманыбыз көп, сот болуп иштеген адамдын душманы көп болот тура. Түшүнөм жеңе, менден калпыстык кетпейт, ишенип коюңуз, эми тартынбаңыз, кыйналбаңыз, мага ачык эле айта бериңиз. Уулум соода кылчу. Барымтада деп айта албады. Алдап кетишиптир, $30,000 күйдү. Эми доочулар келип, Зайра бышактап, үнү буулугуп, өпкөлөп, сөздөрү үзүлө баштады. Саяк аны токтотуп койду. Болду жеңе, түшүндүм, анчалык күйбөңүз. Бала эмес, чоң эле кишилер да соодага күйүп жатышат. Баарын сатышып, атүгүл үйүн карматып берип көчөдө калгандар бар. Өлтүрүп кетишеби деп. Өлтүрүп кетишеби? 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 Өлтүрүп кетишеби?
Коркпоңуз, аларга акча керек. Акча сурап келген турбайсызбы? Башкалардан сурагандан батынбадым. Жакутбек байкеңе сөз болобу деп корктум. Туура кылгансыз. Байкемдин аброюна сөз тийбесин. Канча керек? Зайра айта албай турду. Колдору калтырап кеткенин байкап, Саяк анын колдорун колуна алгандай жумшак кармады. Кыйналбаңыз. 30 000 таап бере турган досторум бар. Канча керек? Качан керек? Эртең менен алып барып беришибиз керек. Үлгүрөбүз. Байкем кайда? Үйдө. Анда эже, сиз байкем экөөңүздөр мени үйдө күткүлө. Машина менен жүрөсүзбү? Ооба. Анда мен азыр досторума кеттим. Бараарымда телефон чаламын. Болот буйрукса. Зайра Саякты мойнунан кучактап, ысык жаш аралаш өптү. Бул жакшылыгыңды өлсөк да унутпайбыз. Эми жеңе, тирүүлүктө жакшылыктан артык эмне бар? Бири-бирибизге жакшылык кылганыбыз жакшы да. Үйдүн телефон номерин жазып алайын. Ошент садагасы. Саяк телефон номерди Жакутбектин сотовойунда жазып алып, шашылган, карбаластаган болуп жөнөп кетти. Обул сот менен Зайранын үмүттөрү жанданып, телефондун чалынганын күтүп үйлөрүндө отурушту. Кечки саат 9-дан өттү, 10-дон өттү, зарыгып күтүп жатышты. 11-ден, 12-ден өтүп 1 болду. Телефон чалынбады, экөө кайрадан тынчсыздана баштады. Ар кандай ойлор кетти. Зайра улам терезеге басып келип короону карайт. Жакутбектин телефону үн салды. Экөө тең селт чочушуп кулак тосуп калышты. Саяк экен. Жакутбек байке, угуп жатам садагасы. Таптым. Оозуңа май. Баратам, жарым саатта барып калам. Жакшы, күтөм, айланайын. Зайрага кол шилтеди. Чай кой, столду даярда. Зайра эки кызы менен чымын куюм болушуп түшүп калышты. Айткандай эле жарым сааттан кийин короого Саяктын машинасы келип токтоду. Жакутбек менен Зайра сыртта күтүп турушкан. Экөө эки жагынан колтукташып, жалынып жалбарышып Саякты үйгө алып киришти. Бул жакка кире кой деп Жакутбек мейман тосуучу бөлмөнүн эшигин ачып тура калды эле Саяк артта келе жаткан Зайрага бурулду. Жеңе, айып көрбөңүз, байкем экөөбүздүн эркекче сүйлөшө турган 5 мүнөттүк сөзүбүз бар эле. Анда бул жакка деп Жакутбек аны өз бөлмөсүнө киргизип эшигин жаап алды. Маанилүү сөз айтаарын туйду. Жеңем айткан 30 000 таап келдим байке. Кантип чуркабайын, жамандык ар бир башта бар. Дос балам кыйын жигит, Россияда бир нече фирмасы бар. Чет өлкөлөр менен иштешет. Берди деңизчи. Анын да проблемасы бар экен. Саяк обул сотто суроолуу карап калды. Айта кой. Астархандын ишин жабыш керек дейт. Мүмкүн эмес. Мен да ошону айттым. Чуулгандуу иш бүт республика билет дедим. Ошого көпкө кармалдык. Астархан анын эмнеси болот экен? Иниси $100 000 сунуш кылып жатат. 30 000ден бөлөк. Жапса 30 000 рахмат катары калтырамын дейт. 100 000 берем дейби? Деп Жакутбек таң кала карады. Прокурор менен келишсек, бүтө турган иш деп эсептейт. Обул сот ойлонуп калды. Башын чайкады, анан Саякка уурдана үн катты. Өзүң кандай ойлойсуң? Мүмкүнбү? Ал сиздин профессионалдуулугуңузга жараша болот, байке. Ишти ошого ылайыктасаңыз, аргасы табылат болуу керек. Прокурор менен сүйлөшүү керек. Аны менен кандайсыз? Дос да. Бүттү анда. Мыйзам экөөңүздүн колуңузда. Анда шашылбайлы, мен жакшылап ойлоноюн. Оңой иш эмес. 16 том болду жазылып отуруп. Абдан чатак иш. Жообун берем. Байке, сизди сот дейт. Жеңем айткандай туугандан душман көп. Жаман сөздөн, ушак кептен алыс болуңуз. Баланын соодадагы ишине экөөң тең чуркап убара болбогула. Мага түшүндүрүп бардыгын айтып койгула, мен жигиттериме тапшырам. Алар чики бүт көрүшөт. Балага экинчи тийбегидей кылып, испарегин түзүп коюшат.
Ушундай кылалы, байке. Жакупбек муңайып жылмайды. Рахмат иним, менсиз бул иштин дагы бир чатагы чыгып калабы? Өзүм башымда болом, акчасын төлөп берсек балага эми сак болом. Бир чоң баледен куткардың эми, өмүрү унутпаймын. Астархандын иши боюнча прокурорду эпке келтиргенге аракеттенейин. Байке, досумдун шарты бар. Акчаны оң жооп бергенде гана калтырып кел деген. Акча менде эмес, бул сот ойлонуп калды. Ойлонсун дегенде саякта күтүп үн катпады. Саат канча болду, деди ал бир кезде. 2-ден өттү. Азыр ойготконум болбос, прокурор менен акылдашуум керек. Айла жок, башка аргам да жок. Тобокел, макул. Саяк үйүнө барар менен өтүкчүгө кабарлады. Маэстро айткандай болду, деди ал. Эртеси облсот 5 күнгөй тоосунун түштүк тарабында бадалдуу беттен баласын жолуктурду. Рахат түтүкчөгө мээси айланган Парманас ойду тоону дөөдүрөгөндөн башка атасына эч нерсе айта алган жок. Эмне кылса да баласы да колдоруна аман тийгенине сүйүнүшүп үйгө алып жөнөштү. Астархандын иши создуга берди. Сот болор күн улам эле кийинкиге калтырылып жатты. Айдан айга созулуп жатып акырында сот да болду. Өкүмдү угушкандар аң-таң калышып кала беришти. Соттолуп жаткандар бошотулду. Астархан деги эле мыйзамды бузбаптыр. Сот процессинде төрагалык кылган Жакупбек Кытанов күнөөлүү делген адамдын иш-аракетинде эч кандай кылмыштуулук жок деп жарыялады. 16 том болуп күнөө коюлган Астархан бир гана эпизод боюнча күнөөлүү деп табылып, шарттуу түрдө 1 жылга эркинен ажыратылды да амнистияга туш келгенине байланыштуу бошотулду. Саяк таң эле калып калды. Ушунча дөңгүрөп жаткан кылмыш ишинин аягы кумга сиңген суудай жок болуп кеткенине көпкө чейин ишене албай жүрдү. Акыры чатак чыгат, иш козголот деп ойлогон. Эч кандай чатак чыкпады. Бул ишке кызыккан эч ким болгон жок. Тез эле унуткалып, анын ордуна башка чуулдактар басып кетти. Булуң айылдан Сабыр той берип, кечки сый тамакка Ула байбичеси менен келишкен. Сабырдын оокат тирилиги тың. Катарлаш салынган 3 үй өзүнүкү, балдарыныкы. Келген коноктор кенен-чонун отурушсун деген окшойт. Карылардын өзүнчө орто жашы өзүнчө, жаштары өзүнчө бакашака. Кичүү уулу үйлөнүп, той урматы ошолордо. Ула отурган бөлмөдөгүлөр кеп тыңшашып, сөзгө конок беришип, тынч жайбаракат маек курушуп, даам татымдан алып чай ичип жатышты. Сөз жаштар, жаңы үй бүлө курушкандар, кудага бармай, куда тосмой туурасында. Конок бөлмө заңгырап абдан эле кенен экен. Бурчта телевизор иштеп, 1-2 бала тирмейип отурушкан. Саяк байкем сүйлөп жатат, деп калды бирөөсү. Отургандардын баардыгы жабалакташып телевизорго тигилишти. Үнүн бийиктет, угалы да. Тележурналист менен Саяктын маеги экен. Ула уулун карап калды. Телевизордон сүйлөгөнүн биринчи жолу көрүшү. Уулу токто, кебелбей, эркин отуруп, эркин сүйлөп жатса, көзүнө өкмөт жигиттердей бакыйып, деле кой, чоң маселени айтып жатат. Бир кезде пенсионерлер пенсия жөнүндө коркпой туруп өкмөттү катуу сынга алды. Ой, чунак, абайлап алам деп жиберди Бадам апа чоочуп. Жашта өткүрлүк кылып жатат. Бадам апа айылда кадырлуу байбиче, көп жылдар айылдык советке секретарь болуп иштеп, далай жакшы жаман иштерди баштан өткөргөн. Саяктын өкмөткө карата айткан курч сындарынан чочуп, аны аяганы эле. Пенсия деп айтты Саяк. Бул биздин ата-энелерибиздин иштеп тапкан акчалары. Ак эмгеги менен жаштайынан мээне тартып, тапканынын бир үлүшүн өмүр бою өкмөттүн капчыгына салып чогулткан акчалары. Эми минтип караган чактарында ошол өздөрүнүн акчаларын ала алышпай, айлап зарыгып күтүүгө. Алардын эч кандай жөнү жок. Аларды күттүрүүгө өкмөттүн акысы жок. Бул бир жагынан карыларды сыйлабагандык болсо, экинчиден аларды мыйзамдуу укуктарын тоотпогондук. Конституцияны коргоп турган адам укугун өкмөт өзү бузгандык. Катуу айтып салды. Сөзү аябай таасирдүү болду. Ула бир чети уулунун туура сүйлөгөнүнө ыраазы болсо, бир чети чочулады. Минте берсе куугунтукка алынабы? Арты кандай болот деген ойго кетти. Отургандар ууду мактап эле жатып калышты.
Өткөндө гезитке интервью бериптир, деди ортодо отурган наркозу. Юрист турбай бул жигит. Түшүнүгү абдан кең экен. Сотторду сындаптыр. Окуп отурсам эң туура. Соттор азыр бийликке, чоңдорго көз каранды болуп калды. Мыйзам бийликке көз каранды деп айтыптыр Саяк. Абдан туура айткан. Чынында бизге окшогон карапайым адамдардан тартып президентке чейин мыйзамга баш ийип, анын талаптарын так аткарып турганда жашообуз башкача болмок. Дан көрөй десеңчи. Саякка рахмат, элдин уулу болду. Батабыз өттү балага. Мечит куруп бергенде эле Кудай колдогон бул баланы. Бүт калайык журт билип калды. Ушундай бала өстүргөн Ула Абышкага рахмат. Болду, көз тиет, башка сөзгө өтөлү. Улабайке, сизден сурайм деп эле сурай албай жүрөм. Күлташыр деген жигит обдулуп төрдөгү Ула Абышканы карап калды. Эмнени сурайт болду экен деген ынтызарлык көп окшойт, тынчый түштү үй ичи. Сура, Күлташыр, деди Ула. Аба, бир аз одоно суроо болуп калса айып көрбөңүз, көп эле жерден уктум. Жашырганда эмне? Сизди көз ачык дешет. Ула Абышка борсулдап күлүп калды. Антип ишенгендер болсо каршылыгым жок, а бирок мен сендей эле кишимин. Аббале, эми сөзүңүзгө аралжыды. Ортодон уйчу Уларбек бакылдап кошула кетти. Андай болсо байке, андай болсо. Давлетбектин баласы кийин Акимбайдын балдарына малай болот дегенди кандай түшүнсөк болот? Малай болот деген эмесмин. Эми ошондой мааниде айткан болушуңуз керек. Ооба. Давлетбектин өзүнө айткан дешет. Анысы туура, Давлетбек өзү келип сураган, өзүнө айткан. Мына чындык экен. Уларбек ого өтөр бакылдады. А эгер көзүңүз ачык болбосо, келечекте Давлетбектин баласы кайсы баласы деп калды отургандардын бири. Пир мырза дегени. Ошол пир мырзасы Акимбайдын балдарынын колун карап жан сактаарын кайдан билдиңиз? Пир мырза деген ал убакта айылда бир кишиде менчик машине жокто Давлетбек бирди тээп, баласы бирди тээп жүрчү. Улабайкем ошондо айтыптыр, кийин пир мырза Акимбайдын балдарына малай болот деп. Кантип билдиңиз? Бардыгы Ула Абышканы карап калышты. Чындыгында эле аны билүү кызыктуу эле. Райым баба деген болгон төмөнкү айылда. Эчки жар деген кыштоодо боло эле журту. Ошол Райым бабадан 5 бала бар. Биринчи баласынан Давлетбек, экинчи аялдан Акимбай. Давлетбек колхоздо башкы бухгалтер болуп иштеди. Өмүр бою башкы бухгалтер болуп жүрүп, кийин жүрөктөн каза болуп калды. Акимбай суу инженери болуп райондо иштеди, айылда жашады. Эң кызыгы экөө бир атанын балдары, агайыны болуп турушуп, бирин-бири көрө алышпай, бири-бирине атаандашып өсүштү. Кийин үйлөнүп, жайланышып, балалуу болушкан чакта жанагыдай мамиле ого бетер ырбады. Айрыкча Давлетбекте байкалаар эле. Анын келинчеги Сажиден байкалаар эле. Давлетбек тез эле оңоду жашоо тиричилигин. Айылга заңгыратып там салды, дөңгүрөтүп той берди, отургандарын жеринде өзүн көтөрө чалып, иниси Акимбайды кемсинте кеп кылып, жарыбай койду, калп эле кайкаят, аялынын ыштаны жок десе, жубайы бир жактан жирип, абысынын жамандайт. Куутурмак казанын сууга салып отурат деп. Экөөнүн угуп отурсаң, экөөнүн бөлөк жакшы кишилер жоктой. Уккандар угуп тимеле болушкан эле. Акимбай менен анын келинчегине жеткирип барышат. Бирди эки кылышат. Ал анан жолуккан жерде эле кер мурке кетмей. Ансыз да сууп бараткан мамиле ого бетер мерезге айланып, ого бетер ыраактагандан ыраактап барат. Давлетбек дүнүйө жыйнады, короосун малга толтурду. Өзүн да, баласын да машина минди. Бала эрке өстү, эң башы өстү, чыр чатакка жакын өстү. Атасынын тапканын чачып өстү. Атасы ага кошумча болду. Көргүлө, биз кимбиз, биз кандайбыз, бизде баары бар, биз кыйынбыз деген дымак менен жашады. Ага караганда Акимбай балдарына туура тарбия берди. Акимбай да бакубат жашады. Анын да колу куру болбой, тирликке керектүүнүн баардыгы бар эле. Давлетбектен айырмаланып ал ашыкча дүнүйө жыйбады. Балдарын барга чалчактатпады, күнү түнү машине миндирип, шарактаган кыз уландарга кошподу. Балдарынын баардыгы мээнеткече өстү.
Нан кандайча жаралат, тыйын кантип табылат? Балдары талаада. Мээ кайнаткан ысыкта кызылча отошуп, жүгөрү сугарышып, чөп жабышып, уурдатып жибербейли дешип түндөсү чөмөлө, түндө укташып. Октябрдын кара жамгырына эзилген баткакта тизеге чейин тыгылышып, жондорунан көк буу чыккычакты кызылча жүктөшүп жүрүштү. Азаптанып жүрүп тапкан наныңдан даамдуусу ай, кийимиңдин жылуусу ай, сулуусу ай. Ошону билди Акимбайдын балдары. Давлетбектин балдары жай келсе машина минип көлгө кетишет. Баланча деген санаторийден, Бастанча деген пансионаттан орун алып бердим. Суткасына төлөйт экен, аябадым деп ооз көптүрөт Давлетбек. Тигил Акимбай деген ит балдарын өлтүрмөй болду, кул кылып жумшап. Бечаралар күн баткандан араң үйлөрүнө келишет экен. Кезеришип, ачка, чаң, катыны жаман ит, эй, мага окшоп 5-10 тыйынын аябай эле жалдап кой бекер босторду. Жүрүшпөйбү самсып? Аят, акчасын аят, деп Давлетбек күйгөн адам болду. Убакыт деген зымырап билинбей өтө берди, бири-бири сынтаккан агыйны улгайды. Акимбайдын балдары жогорку окууларга өз күчтөрү менен өтүштү. Күнү түнү көшөрө отурушуп, сыноого даярданышып, стипендия алып окуй турган болушту. Давлетбектин балдары даярдыгы жок эле акча берип өтүштү. Акча берип окуй турган болушту. Акимбай балдарды окууга кеткени чарбасы менен алышып, кыйнала турган болду. Балдарынын окуулары менен иши деле болбоду. Балдары окууну тың окуп жатышты. Давлетбек балдарын мектепке окуп жатканда эле мугалимдерди үйүнө чакырып, директорду өзүнчө сыйлап убара эле. Эми балдары окубай эле өзү окуп жаткандай шаарга чапкылап калды. Окуудан чыгып калды эле, Пир мырзанын акчанын күчү менен кайра окутту. Түнкү кафелерде отуруп, көпкөн жигиттер менен мушташып, Пир мырза милицияга түшүп, соттоло турган болгондо акчанын күчү менен араң алып калды. Балам накта жигит, өрт, башыда иштейт. Ушул тун уулум мени көтөргөн туум, деп көп айтчы Давлетбек. Анткени менен эл деген баарын көрүп, баарын билет. Кимдин баласы кандай экенин да билет. Эл сынчы. Кайсы бир эл көп чогулган жыйында балдар жөнүндө кеп болуп бирөөлөр улаа-ушкадан сурайт. Аксакал, айтсаңыз, кийинки жаштардын кимдин уулу мыкты чыгат деп ойлойсуз? Улаа ойлонуп туруп, Акимбайдын ырыс келдиси дейт. Ошол жерде тургандардын арасында Давлетбек да болот. Ал Акимбайдын баласын атаганга аябай ичи ачыша алышкан жаман көрүп, алжыган чалдын сөзүнө да ишенесиңерби? Сүйлөй берет да, дөөдүрөп. Десе бир-экөө, эй, абайлап сүйлө, улаанын айтканы айткандай келет, дешет. Давлетбек башка сөз айтпай, бирок улаанын айтканын ичине сактап калат. Арадан канча убакыт өткөндөн кийин улаага жолугуп сурайт. Аксакал, менин тун уулум Пир мырзаны билесизби? Билем, уулуң бир жолу Кырман тараптан жөө келатсам, машинеси менен зуулдатып келатыптыр, үйгө чейин жеткирип койгон. Ошондой азаматтыгы бар, Давлетбек компоюп койду. Бир аз ичип алган окшойт. Аксакал үйлөнгөнү жатам дейт. Үйлөн айланайын, үйлөн дедим. А эгер үйлөнсөм, үй бүлөнү кимибиз башкарууубуз керек? Сиз 90го чыгып калдыңыз. Сиз деген муну билишиңиз керек. Айтыңыз, ким башкарат деп такып сурайт. Балам 90го чыга элек мен, бирок үй бүлөнү ким башкарарын билем. Үйлөнсөң өзүң башкаргын дейм. Мен кантип башкарам дейт. Кантип башкармак элең? Үй бүлөгө айт, уйт деп. Чоң маселелерди өзүң чечип, калган майда чүйдөгө кийлигишпей, аны келинчегиңе бер. Келинчегиң билсин десем, ойлонуп калды. Анан аздан соң сурады. Аксакал, чоң маселе болгондо кандай? Сиз өз башыңыздан өткөн бир мисалды кылсаңыз, деп. Балам, мен үйлөнгөндөн бери бир дагы чоң маселе боло элек. Бардык эле майда чүйдө, аны кемпирим эле чечип коюп келе жатат. Мени оора кылбайт дейм. Тамашаласам, чын көрүп калган уулум. Эми ошол уулум кандай адам боло турган? Сизди айтат дейт. Айтып коюңузчу. Көңүлүн улап, ал кыйын жигит болот деп койсо деле болмок. Улаа анте албады. Бардыгын көрүп билип туруп, калп айткысы келбеди. Бир ирет шаардыктардын биринен уккан. Давлетбектин баласы Акимбайдын ырыс келдиси карайт деп.
Кантип карайт десе, Пир мырза атасы берген акчаны бир айга жеткизбей эле жок кылып алып, көрүнгөндөн карыз сурап ачка калса, Ырыскелди жардам берет экен. Стипендиясын бөлүшөт дейт. Кайрымдуу жакшы жигит болгон экен. Ата-энелери жоолашкандарына карабай, бир туугандык сезими болуп, Пир мырзага боор тартат дейт. Пир мырза кийин иниң Акимбайдын Ырыскелдиси менен жармакташып оокат кылат, турмушу дурус эле болот, деди Ула. Жооп күтүп калган Давлетбекке. Давлетбек жанына келип жарылып берсе болобу? Ие, болбогон сөздү айтасыз. Сиз эмне алжый баштаган окшойсуз? Эй, чал! Ушул дөөлөтүм турганда, байлыгым турганда ойлобойсузбу? Мээңиз жайында эмес сиздин. Ушунча байлыгы бар менин балам. Акимбайдын баласына жармакташат имиш. Сакалыңызды гана сыйлап турам, болбогондо Акимбайды кошуп туруп аптыгып үнү буулугуп калды. Жанындагы жолдош: "Кантесиң, аксакал кишиге да кыйкырат бекен ой, уят!" деп ары жетелеп кеткен. Андан бери канча жылдар өттү. Байлыгына чиренип, байлыгы менен дуулдап жүрүп күтүлбөгөн жерден Давлетбек өттү дүйнөдөн. Жыйган дүнүйөсү коро толгон малы калды. Ага күйүтүн шылтоолоп Пир мырза ичип кетти. Балдары даяр оокатты бир тыйынчалык да көрүшпөдү. Атанын жыйган дүйнөсүн жөндөп пайдалана алышкан жок. Төгүп чачып, уурдатып, карыздарына карматып отурушуп, бир жыл ичинде түгө түштү. Соода кылам деген бир уулу бир эмес шаардагы 2 үйүнөн ажырады. Баягы калчылдап, алчактап, алтын сөйкө тагынган Саажи уул кыздарын жөндөй албай эси кетти, картайды, кайгыга алдырды. Акимбайдын Ырыскелдиси бул убакта ишкерликке өтүп, Ырыскелди фирмасын иштетип, иш жүрүп, кол алдында 100гө жакын адам иштеп, айлык алышып, шаарда таанымал болуп калган. Ал кезде Пир мырза тентип калган болот. Аны Ырыскелди колуна алып, иш берип, үй бүлөсүнө каралашып турат. Баятан бери Күлташыр менен Уларбектин кызыгып жатышканы ушул. Пир мырза Ырыскелдинин колун карап калаарын кайдан билдиңиз деген суроо. Ула жылмайып үн катты. Эми өзүңөр деле ой жүгүртсөңөр, мен айтканды айтмаксыңар. Раматлык Давлетбек балдарын кутуртуп жибербеди беле, чынбы? Чын дешти ырасташып. Барга көндүрдү, бекерге көндүрдү. Ошол бар нерсенин баасы канча болоорун билбеди. Бар кантип бар болоорун билбеди. Колдору жоорубады, белдери оорубады, ачка болуп көрүшпөдү. Жоктун азабын билишпеди. Балдар алганды жегенди, чачканды түгөткөндү гана үйрөнүштү. Жашоо үчүн эмгектенүү керектигин билбей чоңоюшту. Демек атасынын байлыгысыз балдар жашай албайт. Бул ошондо эле белгилүү болчу. Эми Акимбайдын Ырыскелдисин алалы. Балалыгы эмгек менен өттү. Баардыгыңар күбөсүңөр. Акимбайдын балдары бири калбай мээнеткече өсүштү. Чын дешти ырасташып. Ырыскелди кайрымдуу, боорукер экенин көп уктум. Ырас, бир тууган болуп турушуп, Давлетбек менен Акимбай өмүрү ынтымакка келе алышкан жок. Ырыскелди Пир мырзага көп каралашчу дешет. Карасаңар, кыйналган учурларда акчасы тартыш Ырыскелдиде акча табылчу экен да. Акчасы буртулдап жүргөн Пир мырза акчасыз калчу экен. Ушундан улам эле экөөнүн жашоо турмушка болгон түшүнүгүн баамдасаңар болот. Давлетбекке балаң кийин Ырыскелдиге жармакташып оокат кылат дегеним да ушундан улам болду. Колунан байлык кетери менен Пир мырзаны тегеректеп топурап жүрүшкөн кыйышпас достору да алыстап кетери белгилүү эмеспи? Пир мырзанын жалгыз бала турганы Ырыскелди болуп жатпайбы? Бара турган адамы бир гана Ырыскелди болуп жатпайбы? Ошондуктан атасына жанагындай айткан болчумун. Эч көзү ачыктык эмес көрүнүп турган иш болчу. Илгери биз бала кезибизде көп эле көрүп калдык. Мына, бул жерде Кожо берген отурат. Тойбай, Үмүталы, сен деле билип калдың болуң керек. Кирбай, думана келер эле үйлөрдү кыдырып. Ооба, думананы көрүп калдым, деди Кирбай, чоң тебетейин өйдө көтөрүп. Ошо думаналарды мен адегенде сырткы кейпине, шалдыраган таягына таңданып жүрүптүрмүн. Алла күй дегенин туурап оюн кылып. Бир күнү кечке маал үйгө бир думана ак уруп келип көпкө чейин бир нерселерди айтып турду. Анда чоң атам тирүү, а киши абдан берилип тыңшап атат, баш көтөрбөй тунжурап угуп отурат. Чоң атамды
көрүп мен да тыңшап калдым. Биринчи жолу Думана эмне айтып жатканын ага чейин деле уккам, бирок көңүл койбоптурмун. Айткан сөздөрү кулагыма кирбептир. Ошондо биринчи жолу Думананын айткандары кулагыма сиңип эсимде булар калыптыр. Улаабышка Думананы туурап, көзүмдү жумуп, таяк кармагансыган колу менен үн ыргагын коштоп, таягын жерге уруп жаткандай өөдө ылдый шилтеп куюлуштурдум. Аллагү, жакшы көргөн балаңды жүк көтөрүп жолго сал, жол азабын түшүнсүн. Жолго жаны кыйналып, жок азабын түшүнсүн. Кыш чилдеде үшүсүн, жай чилдеде ысысын. Жамандарга жолугуп, кор азабын түшүнсүн. Жакшыларга жолугуп, зор атагын түшүнсүн. Анан барып кишисиң. Аллагү. Ушунусу эсимде калыптыр. Эмне дегенине маани деле бербептирмин. Кийин балалуу болуп, баланын түйшүгүн тартып, балам чоңойсо кандай адам болот деп анын эртеңкисин ойлой баштаган чакта гана Думананын ушул айткандарын эстедим. Ошондо аңдадым ал эмнени айтып жатканын. Чоң атам эмне эле тунжурап калды десем көрсө, Думана акылман кептерин айтып турган экен да. Анын сыңарындай айтаарым, баланы балапан кезинен бар менен жокко үйрөткөн дурус. Жаман жакшыны билгидей боорукер, кайрымдуу болгудай тарбия берген жакшы. Буга алыс барбай эле айылыбыздагы Давлетбек менен Акимбайдын балдары мисал. Отургандардын бирлери баштарын ийкегилешип, айтылган кепке макулдуктарын билдиришсе, бирлери ырас айтасыз, сабак бул эки үй бүлө, дешип кубатташты.